Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы балдар? Саламатсыңарбы? Манайыңар жакшыбы? Манайыңар жакшыбы? Азыр кезектеги кыргыз тилин баштайбыз. Саламатсыңарбы Гүлдана? Кезектеги кыргыз тилин баштайбыз. Саламатсыңарбы Дастан? Нурланов Дастан кошулду. Азамат, саламатсыңарбы? Сабакка даярданабыз балдар. Манайыңар жакшыбы? Саламатсыңбы Инара? Саламатсыңарбы? Азаматсыңар, саламатсыңар, барыңар кошулдуңар, Жакшы, жакшы. Даярсыңарбы, азаматсыңар. Эмесе кунт коебуз балдар, кунт коюп, колубузду партанын үстүнө түз коебуз, сабакка көңүл бурабыз. Сабагыбызга жакшы көңүл бурбасак, биз үй тапшырмаларды жакшы түшүнбөй калып жатабыз. Ошондуктан, ребята, я вас очень прошу, давайте внимание на урок, чтобы мы запомнили домашнее задание очень внимательно, потому что некоторые детки мне отправляют другие домашние задания. Поэтому давайте, будьте очень внимательны. Я вас прошу, ваше внимание на урок. К этому у нас есть золотые правила. Вот обратите внимание, они на вашем экране. Первое. Сабака көңүл бурабыз. Внимание на урок. Это в первую очередь. Сабакты кунт коюп угабыз. Внимательно слушаем урок. Внимательно слушаем урок. Сабакты кунт коюп угабыз. Берилген тапшырманы туура аткарабыз. Правильно выполняем задание. Вот эти все три правила. Всего лишь это, ребята. Иначе у вас задание, когда вы не отправляете задание, неправильные задания вы отправляете, некоторые ученики. Поэтому я вас, внимание, еще раз прошу, будьте внимательны. Без азыр сабакты гана угабыз. Больше ничем не отвлекаемся. Все ненужные вещи в сторону должны быть. Вы только на экран, ручки, тетради и все. Түшүнүңөрбү балдар? Китебибизди коебуз, дептерибизди коебуз, ручка, калем сапты коебуз, болду. Башка эч нерсени карабагыла. Сабакка гана көңүл бурабыз. Бүгүн балдар 9-сентябрь шаршемби. Бүгүн, дагы да кайталайм, 9-сентябрь шаршемби. Бүгүн күнгө шаршемби. Ушуну биз дептерге жазып коебуз азыр. 9-сентябрь шаршемби жазып коебуз, себеби биз көнүк аткарабыз. Анан дептерди в сторону положите. Сейчас мы пишем число, потом мы будем көнүгү делать. Поэтому давайте, сейчас мы пишем число, тетрадь открыли, пишем число, и дальше продолжаем урок, ребята. Это в тетрадь, да, тетрадь, не в словарный, а в тетрадь. Это в рабочей тетрадь, обычная рабочая тетрадь, так, где мы будем выполнять көнүгү. Биз бүгүн азыр сабакты кайталайбыз. Өткөн сабакты кайталайбыз. Жамилянын мугалими ким? Это повторяем пройденный урок. Давайте внимание. Жамилянын мугалими ким? Что ты не успел, Амирхан? Ты просто там пиши число и все. Что сегодня среда, шаршемби. Больше там ничего не было. А көнүгү мы дальше по ходу будем делать. Сначала весь уроками познакомимся, а потом көнүгү будем делать. Амирхан, понял? Жамилянын мугалими ким? Правильно, туура Айдар, Айгүл Садыковна. Агзам дайым жакшы жооп берет. Азамат Агзам. Жамилянын мугалими Айгүл Садыковна. Ал кайсы сабактан берет? По какому предмету она преподает? Туура Агзам, ал кыргыз тили сабагынан берет. Туура Агзам. Бекзат, кыргыз тили. Надо полностью, надо вот, Айдар правильно написал. Кыргыз тили. По какому предмету она преподает? Тура. Третий. Алар сабакта эмне кылышат? Вы же читали, что... Вы дома читали же, что Джамиля, как она рассказывала о своей учительнице, правильно? Алар сабакта эмне кылышат? Тура Агзам. Көнүгүү аткарышат. Дагы эмне кылышат? Тапшырмаларды аткарышат. Көнүгүүлөрдүн арят тура. Көнүгүү аткарышат.
Сүйлөшүшөт, аны эле правильно окушат, байсан туура жазышат, сүйлөшөт азаматсыңар. Алар кыргыз тили сабагында, мына биз силер менен кыргыз тили сабагында сүйлөшүп, окуп, жазып атабызбы? Мына ушундай. Туура айттыңар. Эми 4-чү, Жамиля чоңойгондо ким болгусу келет? Кем хочет стать Жамиля? Азаматсың. Мугалим болгусу келет Жамиля. Биз өткөн сабагыбызды кайталадык, балдар. Тил жаттык. Туура, Умай мугалим болгусу келет. Гүлдана туура, Дастан туура. Туура, мугалим болгусу келет. Нарият туура, мугалим болгусу келет. Линара дагы жетишип атат жазып, Дастан жетишип атат. Азаматсыңар, Нурлана, Алика жетишип атат. Азаматсыңар, балдар. Азыр биз тил жаттыктыруу көнүгүүсүн чогуу, балким силер жаттап койдуңар уже. Же жаттабасаңар, анда чогуу айтабыз. Тилибизди жаттыктырабыз сабактын алдында. Биз дайым орусча сүйлөп жүрүп, кыргызча азыраак билип атабыз. Ошондуктан келгиле. Мугалимдин айтканын угуш керек аярдап, ар бир күнү сабакты келиш керек даярдап. Дагы бир жолу. Мугалимдин айтканын угуш керек аярдап, ар бир күнү сабакты келиш керек даярдап. Эми бир жолу. Мугалимдин айтканын угуш керек аярдап, ар бир күнү сабакты келиш керек даярдап. Бул биздин тил жаттыктыруу көнүгүүбүз. Биздин сабагыбыздын темасы менин окуу күнүм. Мой учебный день. Это наш новый сегодняшний урок, ребята. Бул биздин жаңы бүгүнкү темабыз. Биздин менин окуу күнүм деген темада сүйлөшөбүз. Мы с вами будем сегодня познакомиться и разговаривать мой учебный день, на тему мой учебный день. Мына балдар мектепке бара жатышат, окууга бара жатышат. Силер дагы мектепке барганды сагындыңарбы, балдар? Анда буюрса, чукулда надеемся, да, что мы придем все в школу. Жакшы үмүттөнүп туралык, балдар? Мектептен жолугабыз деп. Гүлдана, туурабы? Азаматсың, Гүлдана. Туура, Нарият, мектептен жолугабыз с вами. Дальше, балдар, сабактын максаты менен таанышалык. Что предстоит нам узнать на этом уроке? Жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз. Учим новые слова. Сабактын тизмектери менен таанышабыз. Что за слово тизмектери, ребята? Сабак — это урок, вы это знаете. Тизмектери менен таанышабыз. Познакомимся с расписанием уроков. Сегодня у нас сабактын тизмектери. Да, тизмектер слово расписание. 3-чү, окуучулардын ой жүгүртүүлөрү, эске тутуулары, тырышчаактыгы өнүгөт. То есть, что мы должны делать на уроке, ребята? Мы должны развивать наше логическое мышление. Эске тутуулар — это наша память. Мировоззрение — это тоже эске тутуулар. Тырышчаактыгы прилежание. Биз өзүбүздүн тырышчаактыгыбызды, ой жүгүртүүлөрүбүздү, эске тутууларыбызды өстүрүшүбүз керек. Мы должны, ребята, развивать на этом уроке логическое мышление, мировоззрение и прилежание. Анда, балдар, карайлык биякты. Экранда карасаңар, бизде кайсы сабактар болот деп турат. Мына, бизде кайсы сабактар болот? Да. Какие у нас уроки будут или будет? Например, мына, бүгүн башталды бизге кыргыз тили, орус тили, русский язык, мекен таануу, родиноведение, ыр — это музыка, дене тарбия, бул эмне? Бул кайсы сабак? Дене тарбия. Бул кайсы сабак? Дене тарбия кайсы сабак? Ким билет? Жок, дене тарбия кантип которулат? Кантип которулат дене тарбия? Правильно, физкультура. Сүрөт кантип которобуз? Сүрөт сабагы. Сүрөт сабагы бул кайсы сабак? Дене тарбия, физкультура. Правильно, Айдар. Сүрөт кандай сабак? ИЗО, Азамат, Линара. ИЗО — это изобразительное искусство. Да. Эми окуу деген сабак. Что за урок ИЗО? Окуу. Что за урок окуу? Кто знает? Кто из вас знает? Да, ИЗО — это сүрөт сабагы, изобразительное искусство. А окуу — это чтение. Молодец, Айдар. Это чтение. Чет тили.
Чет тили чтение, да. Оку чтение сам, тура, тура. Азаматсың Ардастан. А чет тили деген қайсы сабақ? Чет тили, чет тили. Ыр это не... Да, это ыр это стих, но это урок музыка. Чет тили это иностранный язык. Азамат Асланбек. Кыргыз тили болсо биздин сабагыбыз. Кана балдар. Анда эмесе биз сабактарды түшүндүк, азыр апта күндөрүн эстейбиз. Келгиле, что такое апта күндөрү? Вспомним, ребята, дни недели. Дни недели у нас всего 7. Да, музыка Ыр Амирхан. Да-да, не писать. Писать потом будем, Алим. Сейчас внимание на экран. Вы должны сначала понимать суть урока, о чем мы сегодня будем говорить. А потом, где что пишем, я вам подскажу. Давайте, я же вам в начале урока попросила внимание на урок. Вот давайте внимание на урок. Апта күндөрү, что это, ребята? Апта күндөрү. Это дни недели. Дни недели, апта күндөрү. То есть, вот они на вашем экране. Давайте прочитаем. Дүйшөмбү күнү, шейшемби күнү, шаршемби күнү, это сегодня шаршемби, среда, знаете вы. Бейшемби күнү, это четверг. Джума күнү, это пятница. Дни недели есть еще 2 дня. То есть я не писала субботу, воскресенье, ишемби, декшемби. Эти дни мы отдыхаем. Мы сегодня будем разговаривать только рабочие дни. То есть какие дни, какие уроки будут, мы будем вспоминать. Апта күндөрүн эстедик, вот вспомнили дни недели. А теперь мы вместо точек, давайте, которым мы знакомились вот с этими уроками, и правильно будем ставить на эти дни. То есть это расписание уроков, ребят. Дүйшөмбү күнү, например, дүйшөмбү это понедельник, вы знаете, да? Дүйшөмбү күнү какие уроки будут? Например, дүйшөмбү күнү кыргыз тили, да, правильно, орус тили, кыргыз тили сабактары болот. Будет уроки, вот она, сабактары болот. Дальше кеттик. Шейшемби күнү математика, орус тили, ыр сабактары болот. Туура Дастан, ыр сабактары болот. Үчүнчү күнү гана бүгүнкү күн. Бүгүн среда. Шаршемби. Среда по-кыргызски будет шаршемби. Күнү кыргыз тили, окуу, математика сабактары болот. Дене тарбия сабактары болот. Да. Эми бертеңки сабакты мына бейшемби, четверг. Бейшемби күнү кыргыз тили, окуу, 2 орус тили сабактары болот. Джума күнү, давайте джума күнү вспомним в пятницу, что будет у нас. Джума күнү изо, это сүрөт, да, тура изо, алика тура, акзам тура дагы изо, дагы бир сабакты айтабыз, математика, сүрөт сабактары болот. Тура балдар. Биз мына расписание, биздин расписание вот так составляется. Правильно? Вот так составляется. Теперь азыр сабактын түрлөрү менен таанышабыз. Знакомимся с уроками, видами уроков. Знакомимся с видами уроков. Сабактын түрлөрү менен таанышабыз. Математикада балдар биз эмне кылабыз? Математика сабагын биз кандай кылабыз? Ким билет? Математика сабагын мы на урок математики что мы делаем? Математика сабагында биз эсеп чыгарабыз. Дальше. Окуу сабагында биз эмне кылабыз? Окуу сабагында биз эмне кылабыз? Эсеп чыгарабыз, туура Дастан. Окуу сабагы бул чтение. Мына силер өзүңөр жана которуп одуңарбы? Окуу сабагында биз читаем, көркөм окуйбуз, то есть выразительно читаем, стихи читаем, ырларды окуйбуз, аңгемелерди окуйбуз, читаем произведения. Окуу сабагында, да, мы развиваем логическое мышление тоже, память развиваем, да, эске тутуубузду өнүктүрөбүз. Абдан жакшы. Кийинки сабагыбыз кыргыз тили. Мына биз азыр кыргыз тили сабагын өтүп жатабыз. Кыргыз тили сабагында биз эмне кылабыз? Мы пишем, жазабыз, биз көнүгүү аткарабыз, биз берилген тапшырмаларды аткарабыз, туура жазабыз, Нурайым, окуйбуз.
Кыргыз тилин үйрөнөбүz, кыргызча ырларды үйрөнөбүz, макалдарды үйрөнөбүз, окуйбуз, сүйлөшөбүз наконец-то кыргыз тилинде. Туура балдар. Кийинки сабагы мына сүрөт сабагы. Сүрөт сабагында биз эмне кылабыз? Сүрөт тартабыз. Естественно, сүрөт тартабыз. Карагыла, дене тарбия сабагында биз чуркайбыз, топ ойнойбуз, көнүгүү жасайбыз. Ушинтип биз сабактын түрлөрү менен таанышып атабыз. Мына мекен таануу сабагы, родиноведение. Биз жаратылышты үйрөнөбүз, жаратылышты тааныйбыз, изучаем природу здесь. Мекен таануу сабагында. Правильно, да. Чуркайбыз, ойнойбуз, это на физкультуре. Секиребиз агзам, туура, это на физкультуре. А по родиноведению мы развиваем мекендерди, родиноведение, то есть жаратылыш, слово родина, мекен. Ведение, мекен таануу. Мына ушул биз жаратылышты, тоолорду, сууларды изучаем природу. Кийинки азыр балдар, кийинки биздин тапшырма. Отвечаем на вопросы. Мы с видами уроков познакомились. На каком уроке что мы делаем, мы уже тааныштык балдар. Азыр биз суроолорго жооп берели. Келгиле суроолор. Жок, жазбайбыз. Писать потом. Писать будем на странице 10, 4 көнүгү потом мы будем делать. Сейчас уже мы будем делать. Сначала давайте устно закончим, потом мы пишем. Суроолорго жооп беребиз. Сенин класс жетекчиң ким? Азыр биз өткөнбүз. Сенин класс жетекчиң ким? Ар ким өзүнүн класс жетекчисин айтса болот. Мисалы, Үмүт Жумабаева. Менин класс жетекчим Үмүт Жумабаева. Менин класс жетекчим Гүниса Апишевна. Менин класс жетекчим ар ким өзүнүн Айзада Рахимовна. Азаматсыңар. Ар ким өзүнүн класс жетекчисин билишет экен. Азаматсыңар. Ал кайсы предметтен сабак берет? Предмет это урок, ребята. Туура, Үмүт Жумабаевна, Айзада Рахимовна, Гүниса Апишевна, да? Мына 3 класстын класс жетекчилерин айттыңар. Эми ал кайсы предметтен сабак берет? Сабак берет, слово преподает. Туура, по чтению. Окуудан. Орус тилинен Үмүт Жумабаева берет. Математикадан берет Айзада Рахимовна, да? Мына ушинтип биз ар бир предметтин сабак мугалимди айтканды үйрөнүп атабыз, балдар. Мы учимся, просто учимся здесь. Чет тилинен ким берет? Чет тилинен ким берет? Кайсы жок. Алмаз, азыр жазбайбыз. Сейчас не пишем мы. Чет тилинен ким берет? Внимательно слушаем, отвечаем на вопросы. Пишем сейчас. В следующем слайде. Чет тилинен ким берет? Ирина Николаевна, азаматсыңар. Ирина Николаевна чет тилинен берет. Азаматсыңар, Ирина Николаевна. Дене тарбиядан ким берет? Дене тарбиядан Ирина Николаевна берет. Болды, жетишет. Ыр сабагынан ким берет? Надира. Ыр сабагынан ким берет кана? Ыр сабагы это музыка. Музыка сабагынан ким берет? Билебизби? Азаматсыңар, Ирина Николаевна чет тилинен берет. Дене тарбиядан. Туура, балдар. Мейли, ыр сабагынан ким берет? Надира эже ыр сабагынан берет. Азамат агай берет дене тарбиядан. Азамат, балдар. Биз ар бир сабактан кайсы мугалим берет аты жөнүн үйрөндүк, балдар. Жакшы. Кийинки азыр биз сүйлөшөбүз. Диалог, сүйлөшөбүз, балдар. Карасаңар, бала менен кыз бири-бири менен сүйлөшүп жатат. Ушул сабактары тууралуу сүйлөшүп атат. Бала сурап атат кыздан. Мисалы, Аклайдан сурап атат деп коелу. Бул Аклай деп коелу, бул Актам деп коелу. Математика сабагында эмне кыласыңар? Математика сабагында эсеп чыгарабыз. Кыз сурап атат Аклай. Дене тарбия сабагында эмне кыласыңар? Дене тарбия сабагында чуркайбыз, ойнойбуз деп атат. Балдар, силер ушу диалог менен сүйлөшүүнү улантып кетесиңер. Улантып бири-бириңерге улантабыз. Биз азыр убактыбыз ченелүү, ошондуктан биз толук уланта албайбыз. Мындай улантканды силер өзүңөр үйрөнүп аласыңар. Мисалы, дагы Актан сурайт. Чет тили сабагында эмне кыласыңар? Аклай айтат. Чет тили сабагында биз окуйбуз, жаңы сөздөрдү үйрөнөбүз, көнүк иштейбиз деп, балдар. Азаматсыңар. Балдар, экранга көңүл бурсаңар, бул сөз
жасоочу мүчөлөр. Это слово, образующееся окончание. То есть на прошлом уроке мы с вами познакомились, и эти окончания у вас в домашнем задании было. Но некоторые не обратили внимания. Давайте сейчас обратить внимание, потому что сейчас көнүгү будем делать как раз с помощью окончания. Смотрите. Лу, ду, ту, мүчөлөр, стан, чы, чи, чу, чү. Лык. Biz bunu өткөн сабакта танышканбыз, балдар. Ошондуктан мен азыр батырактан айтамын. Акыл, слово акыл, с окончанием ду мүчөсү менен акылдуу деген сөз пайда болду. Мына акылдуу. То гара, лу деген мүчө менен тоолуу деген сөз пайда болду. Күч, сила. Түү мүчөсү менен күчтүү деген сөз пайда болду. Акылдуу, то есть умный, тоолуу, горный, күчтүү, сильный. Стан деген мүчө бул эмнени билдирет? Стан деген мүчө эмнени билдирип атат? Бул мына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, государство, мамлекеттерди стан деген мүчө билдирет. Туура агзам государствоны билдирет. Чы деген бул кесипти билдирүүчү мүчөлөр, кесипти. Чы мүчөсү менен мына балык десек, бул рыба. Мына балык. Чы мүчөсү менен бул балыкчы деген сөздү билдирди. Балык это рыба, с окончанием чи означает, что он рыбак, балыкчы. Видите? Комуз. Комуз бул инструмент, туурабы? Чу деген мүчө менен биз комузчу деген, комузчу экенин билип атабыз. Чу мүчөсү мына жаңы сөздү жасап атат, комузчу деген сөздү. Комуз это инструмент музыкальный, да, национальный. С окончанием чу он означает слово комузчу, то есть коммузист. Видите, также ушундай болуп кетип атат. Мен муну өткөн сабакта силерге түшүндүргөн, балдар. Лык мүчөсү менен балык, балалык, бала слово мальчик, лык детство, балалык детство. Айыл село с окончанием дык, сельский. Шар город с окончанием дык, тура, балалык детство, городской. На прошлом уроке мы это познакомились, ребята. Бул жерде дагы мүчөлөрдү туура улагыла болуп атат, мынакей. Мисалы, жазуу, чу. Чы мүчөсү чу болуп кошулат бияка. Это писатель означает. Китепкана, библиотека. С окончанием чы будет китепканачы, библиотекарь. Библиотекарь слово означает с окончанием чы. Сүрөт – это картина. С окончанием чы сүрөтчү. Чы мүчөсү чү болуп өзгөрүлөт. То есть окончание чы здесь по смыслу слова изменяется на чү. И получится у нас слово сүрөтчү, художник. Сүрөтчү будет художник. А бул мүчөлөр дагы мына ушундай болуп өзгөр. Азыр, балдар, биз көнүк аткарабыз. Кана дептерибизди ачып жазабыз. Тиешелүү мүчөлөрдү коюп жазгыла. Кана муну өз алдыбызча аткарабыз. Мы пишем это в тетрадь, вставляя самостоятельно окончание, нужные окончания. Ну, эти окончания мы уже знаем, ребята. Эти окончания еще мы в 3 классе ставили. На каждом, на кыргызском уроке эти окончания всегда нам служат. Мы еще в 3 классе знакомились с вами. Давайте, кана азыр жазып баштайлык. Биринчи сүйлөм. Шейшемби күнү класс жетек. Кайсы мүчө? Тура агзам. Класс жетекчибиз эмне өтөт? Класстык саат өтөт. Шейшемби жазабыз. Шейшемби күнү класс жетекчибиз агзам тапты. Класс жетекчибиз класстык саат, бул жерге тык мүчөсү келет. Саат өтөт. Экинчи сүйлөм. Айгүл Садыковна кыргыз тил 3 сүйлөм жазалы, балдар. 3 сүйлөм жазып үлгүрөлү. Калганын үйдөн бүтөбүз. Мен силерге презентацияны отправлю, үйдөн бүтөбүз. Айгүл Садыковна кыргыз тилчи. Чи мүчөсүн коебуз, ошондо Айгүл Садыковна кыргыз тилчи экенин билебиз, мынакей. Айгүл Садыковна кыргыз
tilchi. Kırgız til емес, kırgız tilchi. Алика. Кыргыз tilchi. То есть она преподает по кыргызскому языку, деген означает, что она кыргызовед. Айгуль Садыковна, кыргызовед будет по-кыргызски кыргыз tilchi. Окончание чи ставится здесь. Следующее слово. Мекен, предложение. Мекен тану сабагында окуучулар, правильно, окуучулар бурана жөнүндө айтып беришти. Все. 3 сүйлөмдү жазабыз, балдар. 3 сүйлөмдү. 3 сүйлөмдү жазабыз. Жетишип атасыңарбы?